Бүгүнкү жеп аткан тамагыбыз эмнеден турат? Биз тамак жеп атабыз, оюбуз тетиги жумушта, эмне тамак жегенибизди да билбейбиз. Себеп боло турган нерселерди айттым, мына 3 нерсени пайдаланып көрөлү. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Фармацевтика илиминин кандидаты, Сеннамед клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлабек Үркүнбаев. Силер менен баягы рубрика суроо жооп. Менин такыр эле табитим жок, эмне кылсам болот? Бул табит жоктугунан иммунитет түшөт. Иммунитет түшсө, көп оорулар пайда болот. Табиттин албетте түшүшүнүн бүгүнкү күнү себептерин изилдей турган болсок, кайсы бир адам, кайсы бир оору менен басып өттү. Ал жүрөгү ооруган адамдын да табити бузулат. Ашказанын иштешинин жанагындай дисбактериоз болуп туруп, жана флорасын бузуп алып, кайсы бир инфекция оорусу менен ооруп, же болбосо эң негизги себеби болгон бизде бүгүн стресс, ой жана депрессия абалга келген адамдар бүгүнкү табити жок нерсеге дуушар болушуп атат. Мен бир гана нерсени айтайын, келгиле мен чакырыгыма бир 3 нерсени гана оюбузга тутуп, ошол нерсени өзгөрткөнгө аракет кылалы. Эң биринчи, мен бүгүн ишимде эмне болуп атат? Кандай жаман нерселер келип алып, менин настроениемди, оюмду бузуп аткан эмне бар деген нерсени алып салып, мына ошодон алыс бололу. Тамактарынын алдында келгенде эле мен жумушумда мындай проблема болуп атат. Силер биз тамак жеп атабыз, оюбуз тетиги жумушта, эмне тамак жегенибизди да билбейбиз. Бул сиңимдүүнө дагы жаман таасир берген абалга биз ушинтип өзү учурайбыз. Эң биринчи тамактан алына биз тамак жөнүнө алып, Аллахка шүгүр айтып туруп, оюбуздан бардыгын ыргытып туруп, шу ар бир тамакка кандай Аллах берген керемет деп туруп, мына оюбузду тазалайлы эң биринчи. Жана бүгүнкү жеп аткан тамагыбыз эмнеден турат? Келгиле, рационду өзгөртөйлү. Чуркап жүрүп эле фастфудтан же бир бутербродтан жеп жүрсөк, ошону токтотуп туруп, эң керектүү сиңимдүү боло турган тамактарды тандап жеп, ашказанды стресске апарбай, жакшынакай абалда, тойгон абалда токтото турган абалга алып келели. Эмне дегенде бүгүн биз өзүбүз жанагынтай ардекен ойлонуп эле өзүбүз ашказаныбызды стресс. Эмне кандай бүгүнкү күнү ашказан эми аш кылдым, эми ушул сиңдирдим, ишимди аткардым дегенде эле кайра эле дагы эмне, дагы бир кашык түшөт. Да бир кол салып коелу, да бир кашык уруп коелу. Анан жаман жакшы тамак калганча жаман курсак жарылып кетсин деп жана таттуулар менен мынакей стресс тап келип алып, биз ченемдүү түрдө ашказанга керектүү абалда өз убагында тамактанганды гана ушул режимди сактайлы. Жана көбүрөөк өзүбүздү алек кылып, табигый бул жаратылышка аралашып, кечкурун көбүрөөк басып, таза аба жутуп туруп, мына ушул биз жаратылыш менен кичине аралашып көрөйлү. Мына ошондо мен силерге 3 эле нерсени айттым. Табитиңердин көтөрүшүнө себеп боло турган нерселерди айттым. Мына 3 нерсени пайдаланып көрөлү. Мен ойлойм, Аллах Тааланын кудурети менен бардыгыбыздын табитибиз дагы, иммунитетибиз да жакшы болот деп мен силерге ишендирип кетем. Бизге сайтыбызга кирип турула, биздин баракчаларыбызга кирип бөлүшүп турула, жанагындай бир пикириңерди айтып турула. Кийинки көрүшкөнгө чейин деп, ассаламу алейкум рахматуллахи.